таңкы пирамида көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Ооба, бүгүн бизде ким мейманда деп баардыгыңыздар биздин көгүлтүр экранды карап жатсаңыздар керек. Бүгүн мейманда бизде Индира Кабылбекова эжекебиз. Кабылбаева эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Кутман таң. Маанайыңыз кандай таңкы маанайыңыз? Таңшыр, жакшы. Бизге таңкы маанай тартуулап биздин эфирге эмне ала келдиңиз? Өзүңүз менен окуп. Албетте, чыгармачыл инсандардан бир гана ыр белек болот сиздердин баягы көрүүчүлөргө. Эмесе бир жакшы чыгармадан баштайын, Эң сонун бысымына дейин эле биздин Индира эжебиз баардык кыргызстандыктардын көңүлүн көтөрүү максатында жагымдуу ыр белегин тартууламакчы. Анда ошол жүрөк сыры деген бир жакшы чыгарма бар. Өзүмдүн репертуарыма кошуп, ошол комуздун коштоосун ырдап жүрөм. Эми таң эрте, эми баягы үн ачылбаса дагы аракет кылып ырдап берейин. Жылуулук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгер мен сени көркүңө жоктой теңдеши көңүлдүн сүйгөн эркеси бакытты кайдан сезмекмин байкабай калсам мен сени жүрөктүн сезбей арзусун турмуштун баспай ашуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм өмүрдүн сезбей таттуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм өмүрдүн сезбей жашоонун сезбей турмуштун сезбей таттуусун дүйнөнүн сезбей таттуусун. Баракелде. Сиз жана ушул ырдардын алдында өзүңүз айтып калды, таң атпай баягы үнү ачылбайт депчи. Анан үнүңүз ачылбаганда эле ушуну ырдасаңыз, үнүңүз ачылганда кандай болот? Ооба, баягы аябай өзүңө дагы купулуңа толуп, баягы бир жакшы бир сезимдерди алып ырдаганың ушул түштөн кийинки убакта ошондо өзүңө рахат алып ырдап каласың да. Индира айым, айтсаңыз, ушу чыгармачылыкка аралашып жүргөнүңүзгө канча болду? Мен өзү ошол бардык ырчылар, чыгармачыл инсандар айтып жүргөндөй эле сиздерге тааныш бала кезден эле дегендей ушу комузду колума кармап 4-5 класста үйрөндүм. Ошондон бери мен кыбыратып мектепте ырдап баягы анча-мынча конкурстарга катышып ырдап жүрдүм. Анан шаарга келип музыкалык окуу жайын окуп, анан кыз киши баягы үй бүлө куруп, бала чака менен үйдө отуруп калат экен. Мен үй бүлө кургандан кийин ошо көп жыл балдар менен үйдө отуруп калдым. Эми азыр эми балдарым чоңоюп калды. Ошол 4-5 жылдан бери Кудайга шүгүр аракет кылып, колдон келишинче ырларды жаздырып келатам. Индира айым, өзүңүз айтып алдыңыз, баягы аял киши болгондон үйдө бала окурам деп. Эгерде сыр болбосо, канча уул кыздын мээримдүү апасы энесисиз?
2 уулум бар, эркек бала экөө. Чоңоюп калышты, мектепте окуп. Чоң уулум болсо 18-ге чыгып калды. Кийинкиси 12 жашта. Ошо да ушинтип убакыт өтө береткенде анан артыбызды карап, балдарыбыз чоңоюп калды деп, анан элим үчүн кичине болсо дагы кызмат кылайын деп, анан жок дегенде ушул жашка келсем дагы кичине болсо дагы бир кийин бир эстегенге жакшы бир баягы чыгармалар калсын, элиме эстегенге деп аракет кылып жүрөм. Эң сонун тилегиңизге тилектешпиз. Анан жана башында өзүңүз айтып өттүңүз, баягы эртең менен үн ачылбайт депчи. Өзүңүздүн үнүңүздү баягы оорутуп албаш үчүн тамагыңызды кандай камдарды көрөсүз? Эмне кам көрөсүз? Эми баары эле айтып калат, ушундай эчтеке эметпейм деп, аябай этияттап карайм деп калышат, бирок мен андай эмесмин. Муздак нерсе деп үнүм оорутуп албайын деп көп деле аракет кылбайм. Эми Кудай берген үн кайсыл убакта болсо эми чыга берсе керек. Анан эч кандай деле кам көрбөйм. Анан аябай баягы муздак эле нерселерди, өтө эле муздак нерсени жебесем, анан аябай кам көрүп деле көп аракет Аябай деле өзгөчөлөнүп, үнүмө ушундай кам көрөйүн деп этияттап андай нерсем жок да. Эми Индира айым айтсаңыз, биз сизди китепканада иштегениңизди да билебиз. Ошо чыгармачылык менен ошо бул экинчи жумушуңузду кантип аркалап жүрөсүз? Мен өзүмдүн кесибим, өзүңөр билгендей, баягы мектепте балдарга мугалим болуп, музыкадан сабак берип болчу, бирок тилекке каршы ал кесип менен иштеген жокмун. Анан биринчи эле келип ошол жумушка киргеним ошол Касым Албайлинов атындагы китепкана болду. Бул китепканада эми баягы мен өзүмдүн чыгармачылыгыма жакын искусство деген айтып, искусстводо жалаң эле искусствого тиешелүү китептер, андан сырткары менин чыгармачылыгыма жакын пластинкалар, инструменттерибиз бар, рояльдан баштап, комуз, аккордеон дегендей чыгармачыл инсандарга мүмкүн болушунча жакшы бир баягы мүмкүнчүлүк түзүп беребиз да. Анан өзүң жан дүйнөң баары бир ошол чыгармачылыкка жакын болгондон кийин жөн койбойт экен. Анан жөн эле отуруп албастан ошол бөлүмдө же болбосо үй тиричилигим бар деп жөн эле отуруп албастан колуман келишинче аракет кылып жетишип келатам. Эми убакыт деле туура пайдаланып жетишсек бир ийгилик жаратабыз. Сиз баягы чыгармачылыктан тышкары дагы баягы өзүңүздүн негизги кезиңиз баягы китепканада эмгектенесиз да. Бардыгы канча жыл эмгектендиңиз китепканада? Ал жакта көп деле болгон жок, бир 7 жылга жакын убакыт болду. Анан көнүп калдым, анын үстүнө көнүп калдым. Бизде ар кандай баягы иш-чаралар болуп турат. Акын жазуучулар менен, композиторлор менен жолугушуулар, тематикага жараша сөзсүз түрдө аракет кылып ыр жаттап, ошол мисалы акындын чыгармачылыгы болсо ошол жөнүндө акындын ырларын ырдап дегендей өзүмдүн баягы чыгармачылыгыма кичине болсо дагы ал жактан баягы шарт түзүлүп мүмкүнчүлүк ала алам да. 7 жыл аралыгында кесиптешим Индира эжебиз бир топтогон китептерди окуп жетишсе керек. Ушундай айтышат да, бирок негизи ооба, китепкананын өзүнүн деле ички жумуштары бар да. Андан сырткары биз азыр сканировать этип атабыз китептерди. Анан улам бирок жаңы китептер поступление баягы бизге келип турат. Ошол китепти бир сыйра аягына чейин окуп алсам дагы бир сыйра көз жүгүртүп коюп анан текчебизге коебуз да. Сиздин баягы ушул китепканада окугандан кийин өзүңүз баягы китеп окууга кызыгасызбы? Акыркы окуган чыгармаңыз кимдин чыгармасын окудуңуз? Зура Сооронбаеванын Астра гүлү дегенин окудум. Эми ал башка бөлүмдө турат. Китеп ордосу, же болбосо Мекен таан деген бөлүмдөр бар. Ошол жактан баягы художественный көркөм адабияттарды алып окуп турам. Бизде болсо көбүнчө искусствого тиешелүү, мисалы жакында эле ошол мен өзүмө тиешелүү ошон үчүн кызыгып окудум. Мен бул жеке ырчылыктан сырткары дагы Таттыбек Турсунбай атындагы баягы топто эмгектенебиз. Ошол тууралуу Таттыбек деген бир жаңы китеп, Ракая Жусупбай эжекебиздин китеби келди. Ошону бир сыйра карап өттүм, эле. Ошонун улам жаңы үндү кантип коюу керек деген китеп келди. Кино жөнүндө бир китеп келди, ноталык китептер келип турат. Ошолордун баарын бир сыйра көз жүгүртүп коюп анан
коебуз текшеге. Демек сиз көбүнчө искусство китептерин көбүрөөк окуй турбайсызбы? Искусство бөлүмүндө иштейм да, ошон үчүн бизге жалаң искусствого тиешелүү китептер, көбүнчө ноталар келет. Кесиптеш билесиңби, Индира эжебиз китепканага кандай жаңы китеп келсе баардыгын барактап ачып көрүп жатат экен. Баардыгын текшерип. Окубаса да ачып. Жок дегенде баягы ошол китеп менен тааныш болушум керек да, аягына чейин эми кээде мүмкүнчүлүк болсо аягына чейин окуп калабыз. Анан кандай китеп келди, ал эмне жөнүндө башында кыскача баягы баяндамасы бар, ошону окуп анан жок көз жүгүртүп болсо дагы эми кандай китеп келди деп маалымат алыш үчүн окуйбуз. Индира эже, акыркы учурда баягы Кыргызстанда эле эмес, бул дүйнөлүк глобалдуу проблема болду да, баягы көпчүлүк жаштар китепканага келип окубайт, китеп окушпайт депчи. Анан сиз баягы китепканада иштегендиктен баягы жаштар келип окушабы, кандай муундагы адамдар келип көбүрөөк китеп окушат? Же такыр эле барышпайт китепканага? Ошентип айтып калышат, эми баягы китепканага келбегендер мүмкүн ошентип ойлошот, бирок мен ал ойдон такыр эле алысмын. Негизи китепканага бардык биздики эми баягы балдар жана өспүрүмдөр китепканасы болгону менен периодика деген бөлүм бар, мисалы ал жерде мезгилдүү басылмалар бөлүмү, газета, журналдар. Ал жака улуу агаларыбыз, аталарыбыз, апаларыбыз келет. Анан башка мисалы Америка борбору деген бар, англис тилиндеги жаштарга мүмкүнчүлүк түзүп, бекер баягы посольство менен иштешет, бекер англис тилинен сабак беришет. Негизи жаштар көп эле келет, мектеп окуучулары, балалык деген бөлүм бар, ал жерде кичинекей бөбөктөрүбүз келет. Эми жалпысынан бардык окурман окуйм деген, китеп окуйм деген жаштарга бардык мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлгөн да. Анан китепканага сөзсүз түрдө баягы күнүнө жок дегенде бир 500той киши келет. Жакшы экен. Индира эми айтсаңыз, сиз китепканада иштеген адис катары социалдык тармактарда жакында эле мындай талкуу жүрдү да, китепти электрондук түрдө окуган ыңгайлуу же өзүнүн китепти окуган ыңгайлуу? Сиздин оюңузча кандай? Китепти колуна кармап. Ооба, менин оюмча мисалы жандуу ошол китепти колуңа кармап окуган ошол эсте калат да. Анан электронный вариант болгондо эми көз жүгүртүп коесуң, анын эми көп баягы эске тутулбайт болуш керек деп ойлойм да эми. Анан бардык нерсени кармап, өзүң колуң менен жандуу, каалаган жериңе келип токтотуп коюп, кайра окуп, менимче ошол китептин өзүнөн эле окуган жакшы. Бирок бир чети бардыгы азыр эми баягы техника өнүгүп атат, шартка, заманга жараша бизди деле ошо электронный вариантка өткүлө деп атат. Ар бир китепти сканировать этип, биз электронный вариант кылып баштаганбыз да. Эң сонун кесиптешим, эгер каршы болбосоң, Индира эженин китеп жөнүндө теманы жабалы дагы өзүнүн чыгармачылыгы жөнүндө сурайт. Индира эже, жакын аралыкта баягы кыргызстандыктарды, жалпы бизди эмне менен таң калтырасыз? Дагы кандай жаңы сонун чыгармалардын үстүндө иштеп жатасыз? Ошол бардык чыгармачыл нысандарда эле ошол артта калбайын деп кичине болсо дагы чыгармаларды жаратып, ыр жаздырып, баягы клип тарттырып, ошол жакында эле менден ошо жаңылык болуп атат. Ошол жакында кандай жакшы деген чыгармама клип тарттык. Бул өзү аталып тургандай эле, ырдын аталышы кандай жакшы, сөздөрү дагы абдан жакшы. Бул жашоонун, дүйнөнүн бар экени кандай жакшы деп аталат. Сөзү болсо улуу акын агабыз Кыялбек Курманбетовго таандык, обону болсо композитор агайыбыз Тимур Саламатов агайга таандык. Ошол агайдан сурап, баягы кеп кеңешин айтып, агайымга аябай жакты. Биринчи ошол аранжировка кылып радиолорго берип жүргөндө. Анан жакында ошол бир жума эле болду. Ошол жаңы клип тарттык. Да кааласа, эл тараза эл сынчы деп коюп, элдерге баягы көрүүчүлөргө салып көрөбүз го. Кудай буйрса, сиз тарткан, сиз ырдап чыккан ырлар Кудай буйрса кыргыз элине жагат болуш керек. Сизден дагы бир чыгарма сурансак болобу? Эгер мүмкүн болсо. Ооба, жакшы болот. Сен аны сезген жоксуң деген чыгарма. Жаныңа бара албастан Ирактан карап турдум. Баштагы күндөрдө эстеп башымды чайкап турдум. Баштагы күндөрдө эстеп башымды чайкап турдум. Сен
табылгандай, жараттан арылгандай, жан дүйнөм балкып турдуң, ошол кез кайрылгандай, жан дүйнөм балкып турдуң, ошол кез кайрылгандай. Сен аны сезген жоксуң, сен аны билген жоксуң. Жакындап баргым келди, жакшы сөз айткым келди, жаныңда жарым мүнөт бир болуп кайткым келди, жаныңда жарым мүнөт бир болуп кайткым келди. Сен аны сезген жоксуң, сен аны билген жоксуң. Караның менден узап, жүрөктү чырмап тузап, артыңдан кала бердим, арманда жүрөк сыздап, артыңдан кала бердим, арманда жүрөк сыздап. Сен аны сезген жоксуң, сен аны билген жоксуң. Сен аны сезген жоксуң, сен аны билген жоксуң, сен аны билген жоксуң. Кандай гана сонун чыгарма. Рахмат. Сен аны билген жоксуң деп эстешим. Индира айым, айтсаңыз, ошол көп ырчылар ыр тандоодо кандайдыр бир көбүнчө эме обонуна көңүл бурушат да, сөзүн мындай четке чыгарып коюшат. Сизде ыр тандоодо кандай? Жок, мен ошол ыр тандаганда биринчиден ошол аябай баягы ыр аткарылышы ошол жан дүйнөмө бир жагып турса, албетте ошол обону менен сөз түрдө шайкеш келиш керек да. Анан обонун карайм, мен деле обонун карап аябай жагымдуу бир ушундай мукамдуу кайрыктары бар экен дейм. Анан сөз түрдө сөзүн карайм. Эгер сөздөрү ушундай жөнөкөй, жупуну жазылып калса, ал обонуна карабай деле мен баягы кээ биринде суранып калышат да, оончулар, композиторлор келип ушундай ырымдар да берчи деп. Анан кечирип коюңуз, бул сөздөрү ушундай экен, менин копулума толгон жок. Аябай бир ушундай бир мыкты акындарга баягы көрсөтүп иштешели. Эгер жок, менин эле сөзүм калсын десеңиз, анда мен ырдай албайм деп эле баш тартууга туура келет. Себеби ошончолук аракет кылып чыгарганга жараша ырыңдын сөзү дагы, обону дагы шайкеш келип, баягы өзүңдүн үнүңгө да отуруп, жан дүйнөңө бир жагымдуу нерсе тартуулаш керек да, өзүң дагы ошону сезип, ошол ыр менен жашап, анан ырдашың керек да. Кесиптеш, билесиң, баягы кыргызда айтылган эң жакшы сөз бар го, сөздү убагында айтпасаң сөз атасы өлөт болчу. Сизге бир суроо бергим келип жатат. Көпчүлүк биздин ырчылар деги эле биз эмес, коңшу мамлекеттерде дагы дүйнөлүк баягы практикада да кездешет да. Ырдын баягы мазмунуна жараша кээ бир оор, кайгылуу ырларды алып ырдашпайт. Ырдагандан коркушат да, анткени жашоом айланып кетет деп. Жана сиз мындай нерседен коркпойсузбу? Армандуу ырларды ырдагандан коркушат кээ бир көпчүлүк ырчыларыбыз. Жок, эми мен бул эми баягы чыгармада
жөн гана бул сени аткаруучу болуп аткандан кийин аны жөн гана сен аткарасың, бирок ошол ыр менен ошол ырды аткарып атканда ошол ыр менен жашап аткарасың негизи. Бирок анан кайгылуу ыр дегенден мен антип тандабаймын. Кээде болуп Демек сиз калат. андай нерсеге ишенбейсиз. Андай нерсеге ишенбейм. Кээде болуп калат, баягы комуз менен ырдаганда кээде дастандар кайгылуу болуп калат да. Ошолорду деле мүмкүн болушунча колуман келишинче эми аткарып эле жүрөм. Анан андай нерсеге көп ишенбейм. Анан бирок жалаң эле комуз менен дагы жүрө берген болбойт. Элдин талабындагы уга жүрүш керек экен да. Кээ бир жакшы бир иш чаралар болуп калат. Азыр эми той топур деген анан көбүнчө баягы эстрадалык варианттарларыңызды ырдап келиңиз, ушундай ырдап берип коюңуз деп суранышат. Анан мен шайыр шаңдуу баягы эстрадалык вариантта деле ырларым бар. Анан комуз менен кошо ошол ушундай багыттагы ырларды деле ала жүргөнгө аракет кылып атам. Биз жогоруда эле адат көрүнүш жөнүндө сөз кылып кетпедикпи? Ал эми сизди сахнага чыгаар алдында кандайдыр бир көрүнүшүңүз, өзүңүзгө тиешелүү адатыңыз барбы? Өзүңүзгө жакпаган кээ бир жерде мындай баягы өзүңүзгө жакпай адамдарга жакшы эле көрүнүп, бирок мындай көрүп турганда мисалы мен кесиптешимди билем, чачы жакпайт да өзүнө башкача көрүнөм. Сиздики кайсыл жериңиз? Эми баягы билбейм, мен эми жаратылышыма негизи ошондой жаралгам. Мен Татынакаймын. өзүмө эч качан бир мындай комплимент айтып мен татынакаймын дебейм, бирок баягы аябай татынакай эмесмин, өтө эмесмин, орточо элемин. Анан бир аз баягы 90-60 болбосом дагы өзүм ушундай жаралгам да, негизи аябай арык болуп деле 40-50 килограмм болуп көргөн эмесмин да. Ошол эле эмем эметпесе меничи форма кийгенде мүмкүн мындан эме болгондо башкача жарашып калмак беле деп өзүм бир сыйра ойлонуп анан чыгам. Биздин актер, белгилүү актер агабыз барго, Камчы Сарыбаев агабыз. Менин толук экениме өкүнбөйм. Эмнеге бодура деп, кучактасам кучагым толуп, өпсөм оозум толот дегенде эле ардан бери болгон жакшы экен. Анысы барындай ооба, мен да бир сыйра өзүмдү карап бир аз кичине баягы сөздүн эмеси жок, арыраак болсом деп ойлоп кетем, бирок эми Кудайга шүгүр деш керек экен. Кудай ушундай бергенден кийин мен төрөлгөндө эле ушундай чоң төрөлгөм, 5 кило төрөлгөм негизи. Анан маамдар баягы үйдөгүлөр эркек бала болот деп күтүшкөн экен, анан кыз бала болуптур. Анан жаратылышыман ушундаймын, анан Кудайга шүгүр деп Кудай ушундай өң келбетти түстү бериптир деп эле келатам. Эң сону негизи биздин айымдарга дагы анан мен кесиптешиме дагы айта кетер элем. Биздин кыздарга жарашпайт кыргыздын кыздарына. Анткени кыргыздын кыздары 5 бармак жеп комуз ичип чыгарган кыздар. Арыктап атам. Беттери кызыл дейсиз. Беттери кызыл. Эң сону кыргыздын өзгөчөлүгү, кыргыздын кыздарынын өзгөчөлүгү ошондо. Баягы тарсеткендин баардыгы тамаша. Анан Индираже азыркы учурда баягы баардык нерсе демирчү чечип албады. Демирчүсүз эч нерсе кыла албай. Анан сиздин демирчүңүз ким? Сиздин колдоочуңуз ким? Башкача айтканда продюсер менен Продюсериңиз ким? Продюсер менен тилекке каршы иштешпейм. Анан баягы жаш кыз болсом дагы, 18 жаш кыз болсом дагы, бирок баягы продюсер менен иштегенге оңоюраак болот экен да. Анан эми өзүм ушундай курактуу болуп туруп анан продюсер менен иштешкенге бир чети өзүм деле туура көрбөдүм. Анан эч кимге деле кайрылып деле көргөн жокмун. Анан мындан башка топ менен иштешебиз дебедикпи, Таттуу топ менен 3 кыз эмгектенебиз. Алардын деле продюсери жок, өзүбүз менен өзүбүз эле. Эң жакын адамдарыбыз, үй бүлөбүз, ошол ата энебиз эле колдоп келатат. Эми чыгармачылыкта ойлошот, бирок аябай бардык нерсенин баягы жеңил нерсеси жок. Сахнанын артында кандай оор кыйынчылыктар, ошонун баарын жеңип эми келатам. Өзүм продюсер болуп эле. Сиз баягы адатта кесиптешим кечиресиң. Сиз адат жана айтып өттүңүз, Таттуу тобунда да иштейм депчи. Анан ал топко кирип калышыңызга эмне себеп болду? Ким түптөп чыкты деген. Бул топко да ал топ көп деле убакыт болгон жок. 1 жылдан ашты. Таттуу Турсунбаева эжекебиздин агасы Нуркан Турсунбаев агайыбыз бар. Ошол агай менен буга чейин агайдын ырларын алып ырдап иштешип жүрчүбүз. Анан агай сунуш кылып калды. Буга чейин деле мага келип ушул Таттуу топту алалы деп кайрылгандар болушту. Бирок мен эч бирине баягы ырайы көрбөдүм. Алардын чыгармаларын көрүп, өң түзүн көрүп, анан ушул силерге ылайыктуу болуп атат, ушу үчөөңөр чогуу жүрөсүңөр, ар дайым көрөм. Агайга да барып жолугуп жүрчүбүз. Анан келинчеги Жыпар эжеке экөөсү анан силерге ушундай сунуш кылайын, Таттуу деген эле топ болгула деп өздөрүнүн ак батасын берип, жакшы тилектерин айтып, жөн эле мындай маңдай диске отуруп эле ушундай топ болуп алганбыз. Анан
ошондон бери агай колдоп келет. Ошол таттөөгө арналган баягы дастандарды, таттөө сулуулуктун кызы деген бир жакшы чыгармабыз бар, үчөөбүздүн аткарыбызда. Андан сырткары ошол Айбар атат дагы көп ошол таттөө эжекебиздин жаш кезинде биринчи алгачкы чыгарган ырларын азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эл алдына алып чыгалы деп, ошол умутта калып калбасын деп. Анан ошол Нуркан Турсунбаев агайыбыздын, Чапар эжекебиздин эле баягы сунушу менен таттөө деген топ болуп чогуу иштешип келатабыз. Эң сонун. Жана клипте ушундай суроо пайда болду менде, жана оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген бар го. Азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой эле үнү жок болсо да эстрадада ырдап эл ичинде популярдуу болуп жүрүшөт да. Эми сиз фольклордон кетип эстрадага келейин деген оюңуз жокпу? Салттуу ырларды таштап эстрадага. Жок, бул салттуу музыканы ташташ бул негизи күнөө. Өзүңө Кудай ошондой, мага мисалы үчүн бардык жерден ырдаганда эле сен үнүң баягы элдик фольклор жаатында экен деп билишет. Анан үнүм дагы ошондой болуп аткандан кийин анан мен кээде эстрадалык ырды ырдаганда аябай эле кыйналам негизичи. Анан кыска бир кайрык жетишпей аткансып созгум келе берет. Бирок эмеде тактыга жараша ырдайсың да. Анан кээде аябай кыйналып кетем. Негизи комузга эч нерсе жетпейт. Каалашыңча созуп, каалашыңча эркин ырдай бересиң. Анан жогоруда айтып өткөндөй, ошол анча-мынча эстрадалык вариантта деле жаздырып ырдап атам. Себеби элдин талабы керек экен да. Анан азыр эми чыгып келаткан ырчыларга мен эч бирине баягы ушундай бир комментарий айтып же бир эме кыла албайм. Бардыгы аракет кылып атышат. Негизи эгер үндөрү жок болсо өздөрү эле кийин барабара четтеп калышат. Анан аракет кылып атышат. Мен эми ушунун үстүндө жүргөндөн кийин, чыгармачылык үстүндө жүргөндөн кийин түйшүгүн билем да. Анан баарына эле ийгилик ушуп аракет кыла беришсин деп эле айтам. Индира эжебиз айтып өттү, баягы кыргызда дагы бир жакшы сөз бар го, заманың бөрү болсо бөрү бол дейт, түлкү болсо түлкү бол деп. Заманга жараша Индира эже иштеп келептир. Анан Индира эже баягы сизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат, сизди кетиргибиз келбейт. Бирок ошентсе дагы сизге бир эркин микрофон. Элге кайрылып калуу тилектериңиз болсо айтсаңыз болот. Жакшы болот. Эми кыргыз элибиз аман болсун, ар бир үйдө ошо наристен үнү жаңырып турсун, элибиз тынч болсун, ошол согуш болбосун. Анан албетте сиздердин ошол Пирамида телеканалына ийгилик каалайм. Сиздердин ишиңиздер ийгилик болсун, көрүүчүңүздөр көбөйсүн. Эл баягы суранып көргөн көрсөтүүлөрүңүздөр көбөйө берсин. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Индира эже биздин дагы жалпы телеканалдын атынан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бала бакыраңыз менен жана ошондой эле чыгармачылыгыңызга албан чоң ийгиликтерди. Анан Таттуу атындагы эң сонун топту алып жүрүпсүздөр. Ошо Таттуу эжедей эң даңктуу, атактуу, сулуу, ажарлуу айымдардан катарын толтоп жүрөңүздөр. Айткан. Келиңизге чоң рахмат.